Баткен шаарынын тургуну Төрөбек Сабиров 400 сомго бир кап көмүр алды. Аны тезек, отун менен аралаштырып колдонсо, бир жумага жеткирсе болот дейт 70 жаштагы ата. Ай сайын алган пенсиясы көмүрдү тонналап алганга жетпейт. Ошондуктан аз-аздан алганга мажбур. Мен алып пенсияга бир алып койсоң, өзгө дагы жей турган нерсе болуш керек да. Балдар бар, неберелер бар. Аны утуру бир каптан өзүмө ылайык кылып апарып атам. Кыргызстан боюнча көмүрдүн баасы Баткен шаарында кымбат. Ошондуктан жергиликтүү калктын чөнтөгү жука катмары көмүрдү тонналап алууга чамасы жок. Мына суук түшүп калды, эми 3 кап көмүр алдым. Азырынча неме кылып турсак, мэриядан дагы түшөт деген неме бар, маалымат бар. Эми түшүп калса ошол жактан арзаныраак болуп калат. Бир немеде 3 семья жашайбыз да. Эми 500 килограммдан эми отун аралаштырып жагабыз дагы 1,5 тоннадай көмүр кетет бизге. Баткен шаарындагы элдин көмүргө болгон керектөөсү 5000 тоннага жетет. Анын ичинен аз камсыз болгон жана жардамга муктаж үй бүлөлөргө 200 тоннага жакын көмүр арзандатылган баада сатылган. Бирок учурда арзан көмүр Баткен шаарына келбей калды. Аны шаардык бийликтен мындай түшүндүрөт. Алгач баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратылып берилди, 5 сомдон сатылды дегендей. Андан кийин токтоп калды. Токтогондугунун себеби мына ошол чек ара аймагындагы айылдарды ошол 5 сомдук арзан көмүр менен камсыз кылуудагы баягы физически жетишпей калгандыгы менен бизге түшүндүрүп беришти. Анан келет деп атат. Буга чейин Кыргыз көмүр ишканасы Сүлүктүнүн көмүрүн базар баасынан 2 эсе арзан таркаткан. Бирок ал чек арага жакын айылдарга гана сатылып, Баткен шаарына толук жеткен эмес. Ал эми шаарга жакынкы күндөрдө Баткен районунда жаңы ачылган Ормузан кенинен арзан көмүр келиши күтүлүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.